Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун өкүлү Кристин Жоль менен жолугушту. Иш-чарага балдарды коргоо программасынын жетекчиси Лючио Валерио Сандреа, Жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Асанова, жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы Кеңешбек Токтомамбетов катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө балдардын укуктарын коргоо боюнча маселелер талкууланып, туугандардын кароосуна калтырылган мигранттардын балдарынын көйгөйлөрүнө өзгөчө көңүл бурулду. Мындай балдар чоңдор тарабынан катаал мамилеге жана зомбулукка көбүрөөк кабылышат. Гүлбара Калиева сот системасынын балдардын укуктарын коргоодогу негизги багыттарын белгилеп, учурда балдар менен жалпы жарандардын укуктук билимин жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп жатканын айтты. Мындан тышкары өлкөнүн ири шаарларында жана Борбор кала Бишкекте адилет сот үйүн түзүү пландалып жатканы тууралуу маалымат берди. Анда шаардык, райондук жана райондор аралык соттор менен сот департаменти жайгашып, бул биринчи кезекте жарандарга укуктук жактан кеңештер жана жардамдар берилүүчү укуктук борбор болоорун белгиледи. Өз кезегинде Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун өкүлдөрү бул багытта кызматташууга кызыктарлыгын билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар алдыга койгон максаттарды биргеликте чечүү боюнча макулдашты.